Alhamdulillahi Rabbil alamin wa salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Урматтуу бир тууган мусулмандар, Аллах Тааланын жардамы менен биз дагы деле бул үч негизде адам баласы кабырда сурала турган, бул дүйнө жана акыреттеги болгон негизги бактысы болгон Аллах Тааламды таанып билүү, ислам динди далил менен таанып билүү, үйрөнүү жана Аллах жиберген пайгамбар алейхиссалату вассаламды таанып билүү билими. Ошо экинчи негизде ислам динди далил менен билүү деп жүрөбүз. Ана исламдагы негизги болгон 5 түркүгү бар. Ошол 5 түркүк деген бул негиз дедик. Мындай жатканда устун. Ушул негиздин эң башында турган нерсе бул күбөлүк келмеси. Мусулман адам исламга киргенде ушул күбөлүк берет. Адам баласы исламга күбөлүк берип, Аллахтын жалгыздыгына, ал өзү гана ибадатка татыктуу экендигине, андан башка эч кимге сыйынбайм деп, жана Аллах жиберген пайгамбарга Мухаммад алейхиссалату вассаламга баш ийем, моюн сунам, ошонун шариаты менен Аллах Тааламга сыйынам, ал элчиси, мына ушунун жолун жолдойм, буйругун аткарам, тыйганынан тыйылам деп мусулман адам убада берип, кабар берип, моюн алып кирген күбөлүк келмеси деп айтат. Биринчи күбөлүк келмесинде жүрөбүз. Буда айттык, адам ушул Аллах Тааламга күбө берип келме айтып исламга киргенде эң негизги нерсе ушул ла илаха илlalloh ихлас жатат, белгилүү. Ихлас жаткандан кийин бул адам Аллахтан башка эч кимге сыйынбайм, эч ким ибадатка татыктуу эмес, жалгыз Аллах өзү гана татыктуу деп мусулман адам ихласта болот. Ихласта болгондон кийин ширктен оолак болот. Ал эми Мухаммад расулулла дегенден кийин ушул пайгамбарга ээрчийм дегенден кийин бидаттан алык болот. Бидаттан алыс болот. Бидат деген бул пайгамбар алейхиссалату вассалам көргөзбөгөн, кылбаган, айтпаган, динде ишарат кылбаган нерсени мусулман адам динден деп кылып алышы. Мына ошол бидатта жүрө берген болсо, анда күбөлүк келтирген келмесине каршы чыккан болот. Жана Аллах Тааламга өзү дагы жалгыз экендигин, ибадатка татыктуу экендигин, жана периштелер, илим ээлери бардыгы адилеттүүлүк жол менен күбөлүк өткөн деп айт. Аллахтын күбөлүк өткөнүндө өкүм бериши, буйрук бериши, аны билдириши, баяндашы, аны милдеттендирген деп 5 нерсени эскердик. Мына ушундай эле мусулман адам дагы күбө өткөндө ушул нерсени билдирип, кабарлап, моюнуна алып, исламга кирип, анан ушул күбөлүк нерсени не кылыш керек? Мусулман адам карманыш керек. Тилекке каршы, эгер адам билбесе, кээде ошол өзүнүн күбөлүгүн бузуп ала турган нерсе. Эмнеге исламда бул келме эң биринчи? Бул бузулгандан кийин башка нерселерден жардам бербейт. Адам күбөлүгүндө ла илаха илlalloh деп берип алып, ширк кылбайм деп, анан ширкке кирип кете турган болсо, Мухаммад расулулла деп күбөлүк берип туруп бидатка кирип кете турган болсо, ла илаха илlalloh деп ихласты айтып, ким менен, айкындык менен айтып алып, анан кайра шек санап кете турган болсо, Алла сактасын. Ла илаха илlalloh деп чынчылык менен айтып, кайра акыретке күмөн санап, жалганга чыгара турган болсо, жардам бербейт да иманы, туурабы? Амалдар жардам бербейт. Намаз окусун, орозо тутсун, ажылык барсын, садака берсин канча. Эмнеге? Себеби ал адамдын күбөлүгү бузулду. Эң чоң негизи намаздан да чоң, орозодон да чоң, зекетинен да чоң, ажылыгынан да чоң болгон нерсе. Ушул биринчи болгон күбөлүк келмени мусулман адамдар жакшы түшүнүш керек. Күбөлүгүн буза турган нерселерди, ла илаха илlalloh'нун шарттарын. Себеби ал шарттары бузулгандан кийин, рүкүн бузулса, бул келме бузулду да. Аллах Тааланын жардамы менен мына ушул биринчи күбөлүктө калган нерсени бүгүн улайбыз. Шейхул Ислам сөзүн улап ушундай дейт. Бул ла илаха илlalloh деген келменин мааниси Аллахтан башка сыйынууга татыктуу, Аллахтан башка сыйынууга чыныгы татыктуу зат жок деп айтуу. Ошондо ла илаха дегенде бардык Аллахтан башка сыйынуучу заттардын баарын жокко чыгаруу деген сөз. Мисалы жок деп койсо болбойт да, бар да, сыйынуучу нерселер бар. Уйга сыйынып атса деле сыйынуучу жер бар болуп санала берет. Булакка сыйынса деле сыйынуучу жер бар. Бирөөлөрдүн буттары бар сыйынып аткан. Бутпарастар бар. Ошон үчүн сыйынуучу нерсе жок да айтылбайт. Ал бар. Болгону ла илаха дегенде эмне? Мусулман адам ошону татыксыз деп, бар болсо да аны ибадатка татыксыз деп жокко чыгарат. Ибадат арналбайт деп мусулман адам аны танат. Андан кийин иллалло деп мусбитан ал ибадата лаху вахдаху ла шарика ла. Жана ошондой эле ибадатты мусулман адам кимге арнайт? Жалгыз Аллахтын өзүнө гана арнап, анын эч бир шериги жок. Мындай чыкканда Аллахка арналган ибадатта дагы бирөөнүн насиби бар. Же Аллахка дагы кошулуп бир шерик бар. Же Аллахка арнагандай ибадатты дагы бир затка арнаса болот деген түшүнүктөн оолак деген сөз. Аллах Таалам эйлик кылганда өзү жалгыз го. Аны адамзаттын бардыгы моюнуна алат. Аллах өзү жаратуучу, өзү рызкы берүүчү, ал өзү жалгыз деп.
кандай өзүн жалгыздагандай ибадатта дагы жалгыз өзүнө арналыш керек. Ал эми жанагы маанилердин бардыгы туура эмес туугандар. Келменин маанисин айт десе, бирөө айтат Аллахтан башка жаратуучу жок деп коет. Бирөө айтат Аллахтан башка ырыскы берүүчү жок дейт. Бирөө айтат Аллахтан гана болот. Бирөө айтат Аллахтан гана болот дегенди жүрөккө сиңирип, Аллахтан башкадан болот деген нерсени жүрөккө киргизүү дейт. Эмнеге туура эмес туугандар? Бул маанилер Аллахка кайтат. Бирок келименин талабы пайгамбар алейхиссалату вассалам алып келген ла илаха келменин максаты бул эмес эле да. Эгерде ушул максатты көздөгөндө, анда Меккенин мушриктери менен пайгамбар алейхиссалату вассалам согушпайт эле. Анда булар биригет эле да. Эмнеге? Себеби Меккенин мушриктери деле так ушул түшүнүктү билген да. Аллахтан башка рызкы берүүчү жок деген, Аллахтан башка жаратуучу жок деген. Аллахтын үстөмдүк кылуусунда, башкаруусунда, көзөмөлдөөсүндө бүт нерсени эмне кылган Меккенин мушриктери Аллахтын өзүнө гана арнаганы белгилүү бул. Ошон үчүн Куранда Саффат сүрөсүнүн 35-36 аяттарында Алла Таалам эмне дейт? Иннахум кану ида кила лахум ла илаха иллаллах ястакбирун. Аларга айтылса, ла илаха иллаллахны айткыла десе, алар таанчу эле дейт. Мындай айтканда бой көтөрүп, муну айтуудан биз айтпайбыз деп баш тартчу эле. Эмнеге баш тартышкан? Караңыздар. Мындай айтканда алар айтышат, биз эмне ушул ырчыга, же акынга, же ушул жинди адам үчүн биз кудайларыбызды, мындай айтканда жана сыйынып аткан эстеликтерибизди, буттарын баарын таштап салабызбы деп. Мажнун, шаир деп кимди айтып атат? Пайгамбар алейхиссалату вассалам. Алар ушинтип бөлүп жарган, бул болсо акын, бул болсо жинди, бул сыйкырчы деп түрлүү түркүн жалган нерселер менен пайгамбар алейхиссалату вассаламды жамандаганы белгилүү да. Элди качырыш үчүн, динине киргизбеш үчүн. Мына бүгүнкү күндө да ушундай бидатчылар, жана динде жаңылык киргизип алгандар, акыйкат ээлерин ушундай жалган сөздөр менен жаманатты кылып кое турган, кличка коюп кое турган немелерге бул мушриктердин жолунан калган да, бул Кудай сактасын. Бирөөнү жаманатты кылам десең, сенде далилиң жок болсо, ал бөкөчө, ал жаман, ал мындай деп бир кличкалар менен жамандап коет. Бирок далилдеп бере албайт. Алардын китебинен ачып, мына бул баланча бетинде мындай, адашуусу мындай деп айта албайт. Мына мушриктер да ушинтип эле карапайым адамдарды коркутуп берген. Ал жинди, ал бул сыйкырчы, ал бөлүп жарар, эл бузар, биздин ата бабаларыбыздын диндерин таштоого чакырган адам деп бизди бөлүп жарды деп жаманатты кылып не кылган? Элди динден качырган. Мына бул жерде да айтып атат. Тек гана биз бул келменин баш тартабыз деп эстен, ушул жиндинин же акындын айтканына кантип биз ынанып кетебиз деп жамандап атат да, Алла сактасын. Себеби бул маанини түшүнгөн туугандар. Эмнеге булар баш тартты? Аллахтан башка рызкы берүүчү дегенди баш тарткан жок, макул болду. Аллахтан башка жаратуучу бар десе баш тарткан жок, макул болду. Аллахтан гана болот дегенди баш тарткан жок, макул болду. Булар эмнеден баш тартып атат? Ла илаха иллаллахнын мааниси Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок экенин булар айкындап түшүнгөн да. Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок болсо, бул келмени биз айтсак, моюндасак, анда биз азыр Меккенин тегерегиндеги откон буттарга жана ортомчу кылып аткандарыбыздын баарын таштап, ортомчу кылбайт экенбиз. Аллахка жакындоочу ортодогу бул буттарды таштап, жалгыз өзүнө сыйынат экенбиз деген сөздүн маанисин түшүнгөн да булар. Анан ошон үчүн булар келмени айтуудан баш тарткан. Ошон үчүн пайгамбар алейхиссалату вассалам ла илаха иллаллахны айткыла кутуласыңар деген. Ошол келменин айтуу менен адамда талап бар экенинде, ошодо жоопкерчилик бар экенин түшүнүшкөн да. Бүгүнкү күндө ушунун талабы бар экенин, максаты бар экенин, жоопкерчилиги бар экенин түшүнбөй эле жанагы бүй бакшы деле, келменин маанисин буза турган кадамдарды жасап деле ла илаха иллаллах деп айтып берет. Бул караңгылыктан да, бул ошо түшүнбөгөндүктөн. Аларга айтты пайгамбар алейхиссалату вассалам Сот сүрөсүндө дагы Аллах Таалам кабарлайт. Келмени айткыла дегенде эмне деди? О Мухаммад, биз эмне ушул сыйынып аткан, ортомчу кылып аткандарыбыздын баарын таштап, бир жалгыз Кудайга сыйынып калабызбы деп айтышты. Бул таң калыштуу нерсе деди. Биз бул ушинтип улантып келгенбиз, ата бабаларыбыздан көрүп келгенбиз. Эми кантип булардын баарын таштап, биз жалгыз бир Кудайга ибадатты арнап калабыз? Бул мүмкүн эмес деп Аллах Тааламдын келмени пайгамбар алейхиссалату вассалам ла илаха иллаллах деген маанини түшүнүп туруп, булар четке какты да, айтуудан баш тартышты. Аллахтан башка рызкы берүүчү эмес, Аллахтан башка жаратуучу деген маселеде талаш тартыш эмес экен. Талаш тартышы Аллахтан башка сыйынууга таттуу зат жок экенин айкындалганын, ачык экенин булар түшүнгөн. Эгерде Аллахтан башка жаратуучу жок, Аллахтан башка рызкы берүүчү жок,
Аллахтан гана болот деген сөздөр болгондо Меккенин мушриктери талаш тартышпай эле муну мойнуна алышып, пайгамбар менен бул маселеде бир эле болмок. Эгерде ушул маани болгондо, ошол мушриктер ла илаха илlalloh келменин айтып коюудан тоскоолдук болбойт эле. Оңой эле айтып коюшмак болчу. Себеби алардан суралганда, кимдерден? Мушриктерден суралганда. Ким жаратты асман жерди дегенде алар Аллах жаратты деп эле айтып келген. Силерди ким өлтүрөт десе, Аллах өлтүрөт деп эле келген. Ким силерди тирилтет өлтүргөндөн десе, Аллах тирилтет деп. Ал нерседе проблема түшүнүксүз болгон эмес алар. Ким тирилтет, ким өлтүрөт, ким рызкы берет, ким бул аламды башкарат десе, бардыгы якулун Аллах деп айтышкан. Мына ушул нерсе моюнга алган. Мындай чыкканда пайгамбар алейхиссалам келгенде бирөө атеист, бирөө Кудайды тааныбаган, андай болгон эмес. Буларда пайгамбар мурунку Ибрахим пайгамбардан да калган диндин бөлүктөрү бар болчу. Иса пайгамбардан диндин бөлүктөрү бар болгон. Жалгыз Аллах бар экенин билген. Ошол Аллахка ибадатты арноодо маселе болот. Башка дагы ибадатка татыктуу болуп нерсе жок деген нерседе булар ошо ортомчу коюп жакындатабыз, Аллахка жакындайбыз, булар шапаат кылат деген ушундай нерселерди элештирип алган да ортого. Эгерде бүгүнкү күндөгү адамдар түшүнүп аткандай болгондо ла иляха илlalloh, Аллахтан башка Кудай жок деп коет. Же Аллахтан башка жаратуучу жок деп коет. Аллахтан башка рызкы берүүчү жок. Аллахтан башка өлтүрүүчү жок. Аллахтан башка башкарып туруучу жок. Аллахтан башка аламды башкарып туруучу жок деген. Кээде мечиттерде айтып коесуздар, угуп калат, аналар айтып беришет да. Ушул мааниден башка чыкпайт. Чыныгы мааниси Аллахтан башка сыйынууга чыныгы татыктуу зат жок. Татыксыз болуп сыйынып турган жерлер бар да адамдар. Сыйынып атпайбы? Кантип айтат сыйынуучу жер жок деп. Ошон чыныгы сыйынууга татыктуу зат жок деп айтыш керек туугандар. Ушуну туура болот. Кудай жок десеңиздер, Кудай бар да алар үчүн Кудай да. Ошо Кудай деген үчүн барып сыйынып атат да. Сыйынуучу жер жок деп койсоңуз, сыйынуучу бар болгон үчүн алар сыйынып атат да. Болгону чыныгы сыйынуучу, чыныгы татыктуу зат жок Аллахтан башка. Ушул да мааниси. Эгер Аллахтан башка сыйынуучу жер жок десең, бул да ката болот. Чыныгы акыйкат деген нерсе сөздү кошуш керек деген сөз. Бул нерседе эки нерсе камтылат. Нафи менен испат дедик, Мындай чыкканда сыйынуучу нерселердин бардыгын, Аллахтан башкага сыйынуучу нерселердин бардыгын жокко чыгаруу, четке кагуу, чектикке кагуу. Тастыктоо иллаллах, жалгыз Аллах Тааланын өзүнө гана ибадат кылууну тастыктайсыз. Тастыктоо деген сөз моюн алуу деген сөз. Ошого гана арноо деген сөз. Жокко чыгаруу деген Аллахтан башка нерселер бар болсо дагы, сыйынуучу заттар бар болсо дагы, жанагылар сыйынып атпайбы алар өздөрүнүн үчүндө. Ошону биз татыксыз сыйынууга арзыбай, татыбай, чыныгы акыйкат Аллахка деп туруп, алардын баарын жокко чыгарып таануу деген сөз. Мына ушул экөө эмне болот экен туугандар? Рүкүн болот. Ла иляха илlalloh'нун эки рүкүнү бар. Жокко чыгаруу менен тастыктап тактоо деген. Мына ушул келмеде эр шарка экөө бирге болуш керек. Тактоо, тастыктоо өзү гана жетишсиз, жана жокко чыгаруу өзү дагы жетишсиз. Куранда дагы, хадистерде дагы келменин маанисин айтканда дайыма эр шарка бирге келген. Эмне экөө бирге келип атат? Жокко чыгаруу менен тастыктоо. Мисалы, кимде ким тогутка капыр болсо, уюмин билля, көрсөтпө Аллахка иман келтирсе деп келет. Тогут деген сыйкырчылык, шайтан жолу, Аллахтан башка сыйынылчу заттарды айтат. Но ошого капыр болуп деп болду деп койгон жок. Аллахка иман келтирсе деп. Жалгыз Аллах Тааланын өзүнө гана сыйынгыла, ага эч кимди шерик кылбагыла. Жалгыз Аллахка гана сыйынгыла деген жок. Дайыма Аллахка гана сыйынгыла, жанагы ага эч кимди шерик кошпогула. Башка кудайларга сыйынбагыла деген сөз. Аллах өзү Кудай, Аллах Кудай деп эле койсо, мисалы бирөө. Бул да жетсиз. Эмнеге себеби дегенде, Латтагы Кудай деп айтышып атат, Уззаны да Кудай деп атат, Манатты да Кудай деп атат. Ар бир өзү сыйынып аткан сыйынуучу затты жана мушриктер сыйынып аткандар эмне деп айтып атат? Кудай деп атат. Анан алардын өзүнүн Кудайы бар, Аллах биздин Кудай болуп калат дагы. Ар ким өзүнүн Кудайын сыйлай берсин, ар ким өзүнүн Кудайына сыйына берсин, бири-бирибизге тийишпейли, бири-бирибиздин сыйынып аткан затыбызды сыйлайлы болуп, жана ушундайга чакырган дагы топтор бар, Кудай сактасын. Тийишпе дейт, чакырба дейт. Ар кимдин өзүнүн жолу бар, ар кимдин өзүнүн сыйынысы бар. Андай болсо, жакшылыкка чакыруу кайда калат? Жамандыктан тыюу кайда калат? Аллах сактасын. Бул нерсеге чакырылбайт исламда. Исламда жакшылыкка чакырылат, жамандыктан тыйылат, четке кагылат жалган нерсе. Жакшылыкка болсо чакырылат. Бул жерден ушул маанисин сөзүнүн аянда туура түшүнөйлү. Ла иляха илlalloh дегенде ушул эки нерсени камтып айтат экенбиз. Жокко чыгаруу менен тастыктоо. Мына ошондо тавхид
ишке ашат келимеңизде жана ширктен оолак болосуз. Ла илаха дегенде билиңиз, ла деген жок, илаха кудайлар, мындай айтканда жокко чыгарасыз. Аллахтан башка сыйынууга татыктуу, чыныгы ибадатка татыктуу заттар жок, кудайлар жок. Иллалло, жалгыз Аллах гана, өзү гана ибадатка, арноого, ибадатка татыктуу деп тастыктап атасыз. Мына ушул эки нерсе, ла илаха илlalloh келменин камтылганда ширктен адам оолак болуп, таухидти ишке ашырган болот. Андан кийин сөзүн улуудат автор. Дагы ушул ла илаха илlalloh келмесинин тафсирлегенде эң туура тафсир билесиздер, Курандагы бир аяттын туура тафсири ошону дагы кийинки аят тафсирлегени. Бул Зухруф сүрөсүнүн 65, 60, 25, 26, 28 аяттар. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ. Ибрахим алейхиссалам айтты атасына жана коомуна: "Мен силердин сыйынып аткан могу буттарыңардан оолакмын, алысмын" деди. "Иллаллади фатарани фаиннаху саяхтин." Мени жараткан Аллах Таалам өзү гана хидаят берет деди. "Важаалаха калиматан бақиятан фи ақибихи лааллахум яржи." Мына ушул сөздү мурас кылып, улуу сөз кылып калтырды деп Алла Таалам. Анын урпактарына, кийинки муундарга алар акыйкатка кайтабы деп. Мына ушул аятка карап көрсөңүздөр туугандар. Жаңа эле айттык, Куранды дагы аятты түшүнүктүү кылып бериш үчүн Курандагы аят ушул эң жакшы тафсир болуп саналат. Себеби биз бул жакта аяттарда ла илаха илlalloh маанисин айтып атпадык беле. Мына ушул ла илаха илlalloh келмесин дагы бул аятта дагы чечмелеп атат. Фала илаха илlalloh фассархал Кур'ан. Ва залика фи каулихи Халил алейхиссалату вассалам. Фима закараллаху иннани бараун. Бу жерде ла илаха илlalloh келменин дагы чечмеленип атат ушул аятта да. Эмне деп чечмеленип атат? Ибрахим пайгамбардын сөзүн караңыздар. Эмне деп атат? Иннани бараум дейт. Эй мушриктер, силер сыйынып аткан могу буттардан мен оолакмын дегенде караңыздар, эмне болуп атат? Нафи болуп атат. Нафи деп не дедик жаңа эле? Жокко чыгаруу. Бу жерде мен оолакмын дегенде мен силердин бул сыйынып атканыңарга ынанбаймын, кабыл албаймын, макул эмесмин, жокко чыгарамын деп жана ла илаха илlalloh деген эле сөздүн мааниси бул. Анан иллаллади фатарани деп атпайбы? Мен анда кимге сыйынам дегенде айтып атат: мени жараткан Аллахка сыйынам деп. Ошол зат мени туура жолго салат. Эмне кылып атат? Тастыктап атат. Көрдүңүздөрбү? Бүт пайгамбарлар ла илаха илlallohга чакырган деп айтып калат. Ошол акыйкат. Бардыгы ошо тастыктоо менен жокко чыгарууну элине түшүндүрүп баяндаган. Аллахтан башка сыйынуучу заттын баарын жокко чыгарасыңар. Ибадатыңарды жалгыз Аллахтын өзүнө арнап, мына ушуну тастыктайсыңар. Тастыктоо деген эмне деген сөз? Болду, ушу Аллахтын өзүнө гана сыйынам деген сөз. Ага да сыйынам, анан кээде тияка деле сыйынып кое берем деген сөз эмес. Кээде ортомчу кылып коем деген сөз эмес. Кээде алардан деле бир табарак кылып жардам сурап коем деген сөз эмес. Ушуну түшүнүңүздөр. Тастыктоо деген мааниси бир жалгыз Аллахтын өзүнө гана сыйынып өлөм, ушул жолдо өтөм. Эч кимге ибадатымды арнабайм, эч кимге сыйынбайм деген сөз. Ишенимиңизди ошол Аллахка гана байлагандай, Аллахтан башка жаратуучу бар деп эч убакта күмө санабайсыз да, же ойлонбойсуз ушундай бар деп. Так ошондой ибадатты да Аллахтын өзүнө арнап кетесиз. Дагы Куранда бир аят ушуну тафсирлеген. Эмнени? Ла илаха илlalloh'ны тафсирлеген. Дагы бир аятты автор келтирип атат. Бул эмне аят? Бул Али Имран сүрөсү 64 аятта. Алла Таалам айтат: "Кул я ахлал китаб, таалау иля калиматин сава, байнана ва байнакум, алла на'буда иллаллах, ва ла нушрика бихи шай'a, ва ла яттахиду бa'дуна бa'да арбаба мин дунилла, фа ин таваллау факулу шхаду би анна муслимун." Пайгамбар алейхиссалату вассаламга Алла Таалам айтып атат: "Эй Мухаммад, сен китеп ээлерине айткын" дейт. Жана христиандардын башчылары, жөөттөрдүн башчыларына ушуларды китеп ээлери деп коет. Келгиле, бардыгыбыз бир сөзгө бирикпейлиби деп. Ушул сөздө баарыбыз бирбиз го деп атат. Мындай чыкканда яхудтардын деле Аллахка сыйынабыз дейт, христиандардын деле ошо Кудайдын баласы бар дегенче жалгыз Аллах Тааламдын өзүнө сыйынып келген. Канчасы билет Иса пайгамбар деп билет. Иса пайгамбар Аллахты жалгыз Аллахка сыйыналы деген. Ушу китеп ээлеринин бардыгы жалгыз Аллахка сыйынууну даңазалап келген деп. Мына ушул сөзгө келбейлиби? Аллах жараткандыгы анык, ырыскы бергендиги анык, жалгыз өзү болгондугу анык. Аллахтын өзүнө гана сыйыналы, ага эч кимди шерик кылбайлы. Эч кимибиз бири-бирибизди роп кылып албайлы. Мындай айтканда Кудай кылып албайлы. Аллахты таштап бири-бирибизди, ишен кожолорду жана попторду, монахтарды, ыйык деген адамдарды ыйык кылып Кудай кылып албайлы. Эгерде булар макул болбой жүз бура турган болсо, анда айтын дейт. Көйлүк беребиз, биз жалгыз Аллахка гана сыйынучубуз. Жалгыз Аллахка гана моюн сунуучубуз.
Силердин бул жолуңарды биз жолдобойбуз деп. Бул жерде да эмне болуп атат? Тастыктоо менен жокко чыгаруу туугандар. Келменин ла иляха иллаллах келменин мааниси. Ногу арбаба мин дунилла деген кээде Аллах сактасын, Аллах Тааламга ибадат кылам деп те бирок буйруктарды аткарууда, тыйгандарды тыйрууда да шерик кылат. Ал кандай? Мисалы, Аллах бир нерсени буйруп коет адал деп, аткар десе. Анан ушуну бир адамдар келип аткарбай эле кой десе, ошого баш ийип кетесиз. Аллах Таалам бир нерсени арам деп коет, сиз кээ бир адамдар келип, арам деле эмес муну. Кыла бер десе, аны кыла бересиз. Мындайча айтканда Аллахтын арам кылганын сизге бирөө адалдап берет. Аллах Тааламдын адал деген нерсени сизге бирөө кылып арам кылып берет. Анан ошол нерседе Аллахка күнөө боло турган нерседе махлукатка баш ийип кетесиз. Бул учурда Кудай сактасын. Не болот? Бул дагы ибадатты Аллахка эмес, башка бир нерсеге, ошол кожоңузга, ошол молдого же ошол попко арнаган болот. Эмнеге десе, адалды ким кылуучу? Аллах кылат. Арамды ким арам кылат? Аллах кылат. Арам, адал деген бул бир молдонун оозунан келбейт. Бул дин, ислам дини. Арам, адал. Ал каяктан келет? Аллах Тааламдан келет. Ошон үчүн Аллахты арам кыл, Аллах арам деген нерсени эч ким адалдап бере албайт. Аллах адал деген нерсени эч ким арам кылып салбайт. Эгер ушул нерседе Аллахка күнөө боло турган нерседе махлукатка баш ийилип, ошого моюнсунуп кетсе, Кудай сактасын, бул жанагы мушриктердин жолун жолдогон болот дагы. Ибадатты Аллахка эмес, ошол өздөрүнүн попторуна, эшен кожолоруна арнаган болот. Аллах сактасын. Бул жерде ошо бири-бирибизди кожоюн кылып албайлы, бири-бирибизди роб кылып албайлы деген ошол. Бул аятта дагы жалгыз Аллахтын өзүнө арнайлы ибадат, өзүнө гана сыйыналы, андан башка эч кимди Кудай тутуп, ыйык тутуп, ошого ибадат кылып салуудан оолак бололу деп деген ла иляха илля келменин тафсирин айтылып атат. Бул аяттын түшүнө себеби туугандар, пайгамбар алейхиссалату вассаламга ушу христиандардын бир уруусу келген да. Нежиранбы, жаңылбасам ошо уруусунан. Ошолор келип пайгамбар алейхиссалату вассалам менен талашып тартышкан. Анан сураган. Пайгамбар алейхиссалату вассалам аларга баяндаган, түшүндүрүп. Булар кимдер? Ушу арабтардын христиандары болгон да. Ошолор келип пайгамбар алейхиссалату вассалам менен талашып тартышкан. Анан ар айтат, бери айтат, пайгамбарыбыз бүт айтса, анан тигилердин көрдү да, моюн албай, отко айтса бокко качып, ар сөздүн башын бир сүйлөп, баягы адам акыйкатты кабыл ала билгенде тияка бияка ойноктойт да. Анан пайгамбар алейхиссалату вассалам талап кылган. Эгер силер чынчыл деп атсыңар, мен да чынчылмын деп атам. Келгиле биз мубахаля кылабыз деген. Анан ким чындыкта экени билинет деген. Мубахаля деген эмне деген сөз десеңиздер? Мубахаля деген алар балдарын алып чыгат, аялдарын алып чыгат, үй бүлөсүн алып чыгат. Анан бардыгы ушу Аллах Таалам алдына турат да, мисалы Меккеде койлу. Анан айтышат. Эгерде мен чакырып аткан жолум жалганда болсо, Аллахтын мага, үй бүлөмө, балама, чакама, үй бүлөсү Аллахтын наалаты жаасын дейт. Каргышы жаасын бизге деп. Деп ушу эки топтон чыгып туруп лаанат айтышат. Кимиси акыйкатта болсо, ал лаанат түшпөйт, ал каргыш түшпөйт. Бирок өзү күмөн санап туруп, жалганда туруп сөздү айта турган болсо, Аллахтын наалаты да түшөт, каргышы да түшөт да. Ушуну нерсени пайгамбар алейхиссалату вассалам талап кылды. Эгерде акыйкатта болсоң, келгиле. Баарыбыз чыгайлы. Алимран сүрөсү 61 аятта айтат. Муну Аллах Таалам буйруган. Пайгамбар алейхиссалам ушундай деп жасаган деген. Эмне деген? Келгиле, баарыбыз балдарыбызды, үй бүлөбүздү, өзүбүздү чакырып келип туруп, ушул мубахаля кылалы дейт. Мубахаляны жаңа айттык, жар салып айтат. Не деп? Аллахтын наалаты каргыш. Аллахтын наалаты каргышы болсун жалганчыларга. Ким өзү азыр ушерден жалганчы болсо, чакырып аткан чакырыгыбыз жалган болсо, ошого Аллахтын каргышын, лаанаты болсун деп айтабыз деп. Анан булардын көздөрү чекчейип, кимдер? Жанагы келген топтор. Бул сөздү уккан, жок, биз мындайга барбайбыз деди. Биз кылбайбыз деди. Эмнеге кылбайт? Себеби өздөрүнүн ишенимде шекте болчу. Эмнеге кылбайт? Себеби булардын ишенимде жалганда деле баш тартышты. Анан алар айтышты, жок, биз ушул деле калабыз. Силерге налог төлөп турабыз, байланышып турабыз, тияк-бияк деп баш тартышып туруп анан кетип калышкан да. Ошондо ушул аят түшкөн. Бул жерде дагы Алла на'буда деген, келгиле жалгыз Аллахтын өзүнө гана сыйынбайлыбы дегенде, башка нерсенин баарын четке какпайлыбы деп ушул жокко чыгаруу менен тастоону даңазалап пайгамбар алейхиссалату вассалам чакырган. Бул адилеттүүлүк го. Асман жер жараткан Аллах го. Эмнеге ибадатыбызда Аллахка шерик кошобуз? Силер ишенген Иса пайгамбар жараткан жок го асман жерди. Ал пайгамбар го, ал дагы жалгыз Аллахка чакырган го. Биз дагы айтабыз, Мухаммад алейхиссалату асман жер жараткан эмес. Мухаммад алейхиссалату вассалам да ибадатка татыктуу эмес. Ал да махлук, ал пайгамбар, ал бизде ортомчу. Эмнеде ортомчу? Ибадатта эмес. Ал ушу динди жеткирип берүүдө ортомчу.
Пайгамбарлар ибадатта ортомчу эмес, пайгамбарлар динди жеткирип берүүдө ортомчу болуп атат бизге. Элчи болуп берип атат. Эч кимибиз яһудтар силер да пайгамбарыңарды ыйыктап сыйынып кетпегиле. Христиандар силер дагы пайгамбарыңарды ыйыктап сыйынып кетпегиле. Мусулмандар биз дагы Мухаммад алейхиссалату ыйыктап сыйынып кетпейбиз. Бардыгы жалгыз Аллахка сыйынабыз, эч ким шерик кошпойбузга. Келгиле деген. Вала яттахид ба'дуна ба'да арбаба мин дунилла. Эч кимибиз өзүбүздүн башта илимдүү адамдарыбызды кудай кылып албайлы. Алардын фатваларын шариатка каршы келсе деле, адал десе шариатта арам болуп турса, адал кылып салбайлы. Алар адал арам десе шариатта адал болуп турса, аны арам кылып салбайлы. Мына себеби булар не кылган? Иттахаду ахбарахум ва рухбанахум арбаба мин дунилла. Алар өздөрүнүн жанагы ошо попторун, башчыларын Аллахты таштап, шариаттагы адал арам кылып берүүчү ошолордун оозунан алган да. Иса алейхиссаламдын оозунан эмес, ошолордон алган. Ошон үчүн бүгүнкү күндө анын калдыктары калган. Жана билесиздер, церковке барат. Мен мына 1 жылдан бери күнөө кылдым. Анан жанагы поптун чөнтөгүнө акчаны салат. Анан поп бир катты жазат. Анан бир сөздөрдү айтат. Анан 1 жылдык күнөөң баары кечилди, сен тазардың, кете бер дейт. Мына ушундай кылып туруп жүрүшкөн, Алла сактасын. Анан дагы бирөө келет, муну ама адалдап берип кой дейт. Сага адал десе кылып жүрө берет. Ал Куранда барбы, шариатта эмне дейт, башка урбайт. Бирөөнү табат да. Шариатта эреже бар, туугандар. Ла тоата фи махлуқин фи маъсиятил халиқ дейт. Шуну жаттап алыңыздар. Бул эреже эмне дейт? Аллахка күнөө болгон нерседе махлукатка баш ийбейт. Ким гана болбосун. Сахаба болобу, табиин болобу, ата-энеңиз болобу, шейхиңиз болобу, ким гана болбосун, эл башчы болобу, ошонун сөзү күнөө боло турган баш ийил болбойт. Намаз окуба десе, намазды таштап саласызбы? Күнөө болот. Арак ич десе ичип саласызбы? Зына кыл десе кылып саласызбы? Аллахтын буйругуна каршы келе турган нерседе баш ийилбейт. Калган буйруктары күнөө болбой турган болсо, ата-эненин сөзү, күйөөңүздүн сөзү каршы болбосо баш ийиле берет. Жолуңду чеч, намазыңды окуба десе, күйөөңүз ушунча. Жылаңаш жүрөр көчөдө, эч нерсе болбойт десе, баш ийилбейт ал нерседе. Арак ич десе менен кошулуп алып, баш ийилбейт. Кайсы нерсе шариатта Аллахка күнөө боло турган нерсе, ал махлукат ким гана болбосун, күнөө боло турган нерседе баш ийилбейт. Аны элестетсеңиздер, булар роб кылып атпайбы? Адалдап бер деп. Адалын арам кылып, арамын адал кылып салса деле, булар баш ийип жүрүп атат, Кудай сактасын. Аллах таалам баарыбызга акыйкаттай көргөзүп, аны бекем карманууга насип кылсын. Жалганды жалгандай көргөзүп, андан оолак болууга насип кылсын. Өмүрүбүз өткөнчө жакшылыкка эшигин ачуучуларга себепкерлерден болуп, жамандыктын эшигин жабуучулардан себепкер болуп, өлкөбүзгө Аллах таалам тынчтык, береке, ийгилик берсин. Ширктен оолак болууга, бидаттан оолак болууга Аллах таалам бизге бекемдик берсин. Жүрөктөрүбүздү өзүнө ибадат кылууга, шүгүр кылууга, өзүнө чырайлуу ибадат кылууга бекемдесин. Саллаллаху таала аля хайр халкихи ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.